Борбордук Азия университетиндегилер ачык эшиктер күнүндө бүтүрүүчүлөргө жана ата-энелерге окуу жайдын шарттары жана окуу программалары менен жеринде тааныштырып өтүштү. Санга эмес сапатка басым жасаган бул окуу жай жылына 40 гана студент кабыл алат. Ал эми алдыңкы окуучуларга жеңилдиктер каралары да бышык. Бизге ошол айтып атпайм, бизге эң бир билимдүү бала керек. Эгер мисалы билимдүү бала келип, анан ата-энесинин каражаты жок болсо, биз ал балдарга мүмкүн болушунча башка жактан каражат таап беребиз, окутабыз. Анан дагы бир жакшы нерсе, былтырдан баштадык, ошо биздин тесттен, сынактан эң жогорку бал алган 10 абитуриент такыр бекер окуйт. Мындан сырткары аталган окуу жайга өтүү үчүн жалпы республикалык тестирлөөдөн эмес, өзүнчө сынак тапшыруусу зарыл. Бул жакта окуу баштан аяк жалаң гана англис тилинде өтүлөт. Эгерде мыкты окуган жана сынактан алдыңкылардан болгон абитуриенттер 100% бекер окутулат. Бул университет бардык шарттар менен камсыздалган жана биз окуучулар үчүн эң жакшы шарттар түзүлгөн. Ошондуктан мен бул университетке тапшырууну бардык окуучуларга каалайм. Окуу бөлмөлөрү, жатаканасы жана башка жабдууларынын бардыгы акыркы заманбап үлгүдө. Дал ушундай дүйнөлүк талаптарга жооп берерлик окуу жайда билим алууну каалаган окуучулар да көп. Ал эми бул окуу жайда өтүлгөн ачык эшиктер күнүнө катышып, бардыгы менен таанышып чыккан окуучулар ал жайда окуп калууну самашууда. Көп жылдан бери эле, уже 2 жылдан бери эле бияка ушул университетке тапшырайын деп жүрөм. Бул биринчи арыз жылы бул баары эле аябай жакшы университет. Бизге де комфорттор түшүп берет, бүт окуганга баарын эметкен. Экинчиси болсо жана финансовый поддержка берет бизден. Мисалы, то есть бияка бизден кредитке окусак болот. Ошондой эле ачык эшиктер күнүнүн алкагында окуучулар Борбордук Азия университетинин ректору Сахаили Нахви мырзадан окуу жайга тиешелүү бардык суроолоруна жооп ала алышты.